Биз турган балыкчы токойчулугунун көк мойнок токой чарбасы болуп саналат. Былтыркы жылы бул жердеги токой өрттөнүп кеткен. Быйыл тазалоо иштери жүрүп атат. Тазалоо иштеринин алкагында куйган бактар кыркылып алынып, түптөрү калып атат. Түптөрүнүн калган себеби тамыры терең болгондуктан кайра өсүп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал эми бул жерге 6000ден ашык көчөт тигилери күтүлүүдө. Назгүл Медербекова агартуучулук кесибин таштап, токойчулук кесибине келген. Айтымында жаратылыш жан дүйнөсүнө жакын. Жашы 50-гө таяп калган айым жумушу тууралуу буларды айтат. Негизи өзүм кесибим болсо мугалим. Мугалимдик негизи чанан өзүм токойдун жанында жашап, Таш сарай айылында жашайм да. Балыкчыдан ары жактагычы. Анан токойдун жээгинде жашаган үчүн эле анан ушундай токойго кызыгып, кенедей кезимен бери ушу жаратылыш жан досум да, кыскасы жаратылыш менен аябай ушу тыгыз байланышта болуп, кымындай кезимен эле ушу бак өстүргөнгө аябай кызыгып, сактап ар бир ушу бакты анан жүрөгүмдүн чыгып майлуу жеринен орун алган да ушу жаратылыш. Ошон үчүн ушул кесипти аркалап, ушул кесипке аябай берилип ушу токой чарбада иштеп келе жатам. Балыкчы токойчулугуна караштуу Көк Мойнок аймагында өрттөлүп кеткен 50 гектар жер боюнча иш сотко өткөн поезддин учкунунан өрт чыгышы мүмкүндүгү айтылууда. Өлкө башчынын тапшырмасы менен 4 министрликтен тазалоо иш-чарасы уюштурулган. Балыкчы токой чарбасынын 30 кызматкери, Коргоо министрлигинен 15 кызматкер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 10 кызматкер, Кочкор жана тоң токой чарбаларынын 20 кызматкерди жана токой кызматынан 7 кызматкер келип, бүгүн ошол күйүп кеткен багдарактарды тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тазалоо иштери жүргүзүлгөндөн кийин бул жерге ушул жерде өсө турган багдарактарды отургузуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Бул жерде ийне жалбырактуу көчөттөр дагы сакталган экен. Ийне жалбырактуу көчөттөрдү казып алгандан кийин эле топуракка сууну аралаштырып, ушулардын көчөттөрдүн түбүнө майлап туруп, андан кийин мондай пакеттерге салып коюп коет. Бул деген тоңуп калат экен. Тоңуп калгандан кийин өзүнүн сапаттуулугун жоготпой, тиккенге чейинки аралыкты сактап турат экен. Көк Мойнок токойунда 6000ден ашык көчөт отургузуулары пландалып жатат. Көчөттөрдүн түрлөрүн атайын муздаткычта сактаган. Сакталып турган көчөттөр тамырлап кетүү, өнүп кетүү көйгөйлөрүн жаратпайт. Муздаткычтан чыгаар замат тигиле берет. Азыр бизде ошол көчөттөрдү отургузуу боюнча биздин балыкчы токой чарбасынын муздаткыч камерасына 42 000 көчөт сакталып турат. Бүгүнкү күндө отургузуу иштери жүргүзүп Сары Булак участкасына 12 000 көчөт отургузулду. Бияка болсо ошо өрттөлүп кеткен жерлерди калыбына келтирүү боюнча иш-чараларга где-то 5-6 000 тегерегинде тал теректин көчөттөрү отургузулат. Кыркылган бактар чогултулуп, балыкчы токой чарбасына жыйналат. Ал жерден сатыкка коюлуп, акчасы мамлекетке төгүлөт. Андан соң отунга кетет. Мадина Ормонбекова, Элдар Анарбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР балыкчы шаары.